Ата Бейитте 2022-жылы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чыгара тилкесинде болгон окуялардын 3 жылдыгына арналган эскерүү митинг өттү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Курман болгондорду эскерүүгө УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев баш болгон күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жана жетекчилери катышты. Иш-чарага жоокердин мүрзөлөрүнө гүл чамбар коюу менен башталып, андан соң Куран окулду. Каза болгон аскер кызматкеринин эрдиги Кыргызстан тарыхый жылнамасына түбөлүккө жазылды. Ушул жылдын май айында мамлекеттик чыгараны коргоодо курман болгон жоокерлерге арналган эстеликтен ачылыш аземи болуп өткөн. Жаңы монумент тынчтыктын баасы жогору экендигин эске салып, Кыргыз Республикасынын коопсуздугу үчүн өмүрүн берген баатырларга арналган дешти УКМКдан. Гранит плиталарга 2000-жылдан бери куралдуу кагылуучуларда курман болгон 59 аскер кызматкердин ысымдары жазылган. Алардын 50-сү чыгарачылар болгон. 4-өөнүн сөөгү Ата Бейит аймагына коюлган. Каза болгон аскерлерди эскерүүгө арналган иш-чаралар чыгара кызматынын бардык облус башкармалыктарында өтүүдө. Соңку жылдары Кыргызстандын дан өсүмдүктөрү менен мөмө жемиштери Кытайга дагы экспорттолууда. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги маалымдады. Андагы маалымат боюнча коңшу мамлекет жүгөрү, арпа, алча, өрү, кулпунай жана кожогат сатып алууда. Кыргызстандын мөмө жемиши менен жашылчасынын басымдуу бөлүгү Евразия экономикалык биримдигиндеги мүчөсү болгон Россия менен Казакстанга экспорттолот. Ири кардарлардын тизмесине Өзбекстан жана Европа дагы кирет. Жогорку кеңештин депутаты Табалды Муратбеков өлкөдө жаштар саясатына мамлекет тарабынан ыраттуу деңгээлде көңүл бурулушу керектигин айтты. Жогорку кеңеште президентке караштуу жаштар иштери боюнча улуттук агенттик түзүү демилгеленди. Жаштар иштерине басым жасалып, өлкөнүн келечеги болгон жаш муундун потенциалын толук ишке ашырууда системалуу саясат керектигин Табалды Муратбеков билдирген. Жогорку кеңеште президентке караштуу жаштар иштери боюнча улуттук агенттик түзүүнү демилгеледим. Себеби жаштар иштерине басым жасалып, өлкөнүн келечеги болгон жаш муундун потенциалын толук ишке ашыруу системдүү түрдө саясат керек. Мамлекет тарабынан ыраттуу деңгээлде көңүл бурулса, жакшы натыйжа болот. Жаштардын үнүн угуу жана алардын көйгөйлөрүн чечүүдө агенттик маанилүү платформа болот. Алсак постсоветтик өлкөлөргө салыштырганда Кыргызстанда жаштар саясатына мамлекеттик колдоо төмөн. Азербайжанда министрликтен Өзбекстанда президентке караштуу агенттик деңгээлинде иш жүрүп жатат деди. Каражаттагы көп бөлүнөт, штаттык бирдик чоң деди эл өкүлү. Ошондой эле эл өкүлү министрлер кабинети тиешелүү тараптар менен агенттик түзүү жаштар иштери боюнча тыгыз иш алып барууга даярдыгын кошумчалады. Биздин мамлекетте маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлиги бар. Министрликтин ичинде башкармалык. Ал башкармалыкта болгону республиканы караган 7 кызматкер иш алып барат. Мындай айтканда 7 адам жаштар саясатын Кыргызстанда бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан учуру. Кийинки слайд. Эми бюджеттерин салыштырып көрөлү мынакей. Өзбекстандыкы 36,7 миллион доллар бул жаштар саясатын ишке ашырууга бөлүнөт экен. Казакстанда 12 миллион, Россияда 817 миллион, Азербайжанда болсо 5,8 миллион, Кыргызстандыкы болсо презентациябызда дээл көрүнбөй калыптыр, 435 миң доллар. Ушул каражат биздин жаштардын идеологиялык келечегин түзүүгө арналган каражат. Бул акыркы жылдары көбөйтүлгөндөгүсү. Буга чейин бул сум аябай эле төмөн болчу. Жүргүзүлгөн салыштыруу негизинде аймактын көпчүлүк өлкөлөрүндө жаштар саясатына жооптуу болгон өз алынча органдардын агенттик же комитеттер моделдери басымдуулуктары аныкталды. Кыргызстан болсо Борбор Азиядагы жаштар саясатын институционалдык жактан өзүнчө органга бөлүнгөн эмес, жалгыз өлкө бойдон калууда. Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы 8 айында 5393 жол кырсыгы катталып, андан 540 адам каза болуп, 7964 киши жаракат алды. Бул 2024 жылдын ушул мезгилине салыштырганда 22,3%га көп. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Айбек Жумагулов жогорку кеңеште маалымдады. Ички иштер министрлиги айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Агылаяк документ жок жана ичкилик ичип машина айдагандарды 7 мас болуп жол кырсыгына кабылса 20 күнгө чейин камакка алуу сунушталууда. Андан тышкары мыйзам долбоорунда айдоочулук күбөлүк албай туруп же таптакыр автоунаа башкарууга укугу жоктор мас болуп машина айдаса 10 күнгө камакка алуу каралган. Азыр ал жаза 3 күндү түзөт. Иштеп мыйзам боюнча мас абалында машина айдагандар 1 жылга айдоочулук күбөлүктөн ажыратылат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жазаны катаалдатып,
айтып, мас айдоочуларды 2 жылга, кийин ал жогорудагы дагы кайталанса 4 жылга күбөлүктөн ажыратууну сунуштоодо. Ошондой эле адамдын автоунаасы убактылуу алынат. Расмий маалыматтарга ылайык 2024-жылы 11 айда өлкөдө 6000ден ашуун жол кырсыгы катталган. Андан 640 адам каза болуп, дагы 9000ге жакыны ар кандай жаракат алышкан.